Жогорку соттун соттук коллегиясы жазгы иштер боюнча Ош шаардык сотунун 2022 жылдагы 14 октябрдагы өкүмүн өзгөртүп, айыпталуучу Максудов Маруфка бул кылмыш иши боюнча максималдуу жаза чарасын колдонуп берди. Андыктан мен жеке өзүмдүн атыман жана Садыкова Наргизанын атынан Жогорку соттун жазгы иштер боюнча соттук коллегиясына терең ыраазычылык билдирем. Себеп дегенде мындай адилеттүү, мындай акыйкаттуу өкүмдөрдү же болбосо соттук актыларды биз күндө эле көрө бербейбиз. Андыктан дагы бир ирет сиздерге чоң рахмат. Биздин мамлекет укуктук мамлекет болуп эсептелет. Ошондуктан бардык маселелер мыйзам талаасында, мыйзам чегинде каралат. Мен Ош шаарынын Ош көчөсүндө төрөлүп өскөнмүн. Абдулла Химат Хабибуллович деген жаран 2002 жылдан бери ошо Акбура дарыясынын боюндагы 2 гектар жердеги эгелик кылып, өзү арендага алып жаткан. Эми акыркы күндөрдө өзүнүн атына сот аркылуу каттатып алып, ошол жерде Ош көчөнүн жашоочуларына дагы өтө катты кыйноолорго алып, акы суносторду бердирип, үстүбүздөн дартанып жазып жүрдү. Жүдө ийгиликке жетип атабыз. Соттор Кудайга шүкүр жакшы иштеп атат. Мына акыркы Ош шаар областной соттору дагы чечимди мамлекет тарабынан чыгарып берди. Мына бүгүн өтө курсанбыз. Неге жерлер, шаар жерлери мамлекетке кайтарып берилди. Сотту мындай болуштугун тоорусу мен дагы ойлобогон элем. Карапайым элди тарабына алды дейбизби, же мамлекет тарабына алдыбы? Лекин соттор бүгүн өтө сонун мамлекетке 21 жылдан бери кайтарылбаган жерди Уда бирisi жогору сотто бүгүн кайтарылды. Биз ошонго өтө курсан болуп кайтып кетип атабыз. Келген нашасында элди кыйнап келген бул жеке менчик ээси Абдуллаев деген. Азыркы күндө биз даттануунун негизинде адилеттик сот болуп, азыр биздин элдин кызыкчылыгын карап туура чечимди кабыл алып берди деп ойлойм. Ошого рахмат айтам. Мамлекеттин жери мамлекетке кайтыш керек деп биз көтөрүп келген демилге ишке ашып отурат. Мындан ары да иштерде ийгилик болсун, сот чечимдегилерде адилеттүү сот дайым болсун. Эми бүгүн Кыргызстан Республикасынын Жогорку сотунда бул кассациялык даттануу каралып, 2002 жылдагы шаардык соттун чечими боюнча акыркы чекит коюлуп, сот адилеттүүлүгү өз ордун тапты деп эсептейбиз. Мындан кийин жеке жаран пайдаланып жүргөн жалпы жер тилке бул шаардын жери катары пайдаланууга өтөт буюрса. Ал эми 2002 жылдагы соттун шаардык сот чыгарган чечими бул коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген чечим болчу. Сот адилеттүүлүгү бүгүн ордун тапты деп эсептейбиз.